Алмаз Сыдыков Талас областынын Кара Бура айылынын тургуну. 10 жылдан бери малина өстүрүүнү өздөштүрүп келүүдө. Кирешелүүлүгүн байкап чүйдөн көчөт алдырып, 2 гектарга жеткирген. Азыр мындан күнүнө 500 килограммга чейин малина терип алат. Аны 230 сомдон кардарлар келип калтырбай алып кетет. Жакшы нерсе экен, биринчи эле жылы уже үзүрүн көрсөттү да. 20 миңге алып келгем көчөттү. Сразу 22 миң сом расчет кылды. Анан эле ойлодум, бул жакшы нерсе экен. Муну тийиш керек дедим дагы, уже максат уже көбөйткөнгө түшүп калды. Баазы да быйыл Аллага шүгүр 230-210 болуп атат. Бул деле баягы дыйкандын мээзин актай турган баа, шүгүр эле. Азыр дыйкандын талаасында тыным жок. Атайын жумушчуларды жалдап иштетүүгө аргасыз. Түшүмдүү убагында терип албаса, менети текке кетчүдөй. Айылдагы балдар, кыздар иштеп, тергенине жараша акчасын алышат. Күндө ушинтип келип турабыз. Кечки убакка чейин иштейбиз. Эртең менен саат 9-тан кечки саат 8:30 чейин. Күндө 1000 сомдон нары 1000 сомго чейин алып кетебиз. Убактыбызды текке кетирбей, ата-энебизге жардам катары дагы, андан тышкары өзүбүзгө дагы плюс болот. Таластын малинасы коңшу Казакстанда жана Орусияда чоң сурат алапкайы. Аталган өлкөлөргө жайдан бери 33 тонна экспортталды. Алдыда дагы күзгө чейин булар бышып, дагы да осы терилип экспортко чыгат. Бул цифра мындан дагы жогору болот күзгө чейин буюрса. Дыйкандарыбыз монокультурага айланган төө бурчактын түшүмдүүлүгү азайып кеткенине байланыштуу кийинки жылдары ушул кирешелүү болгон ушул жер жемиш кулпунай малинага көп басымдуу кылып жатышат. Жергиликтүү дыйкандардын бул өсүмдүккө кызыккандарына 3-4 жыл гана болду. Талас өрөөнүндөгү малина жана колпунайдын аянты 200 гектарга жакындап калды. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.